Assalamu alaikum, kutmandu geç Kırgız elim. Bugün sizler menen men Bekиев Эмил Маликович. Bugünkü efiriz özgöçö tuğanlar. Formatı da özgöçö. Bugünkü sözübüz tuğanlar uşu Ташиев жөнүндө болмокчу. УКМКнын төрагасы. Бул киши Кыргыз кен байлыктары аз келгенси суу сактагычтарын сатып, жерлерин сатып, эми бул аз келгенси эми бул бизнесмендерге, ишкерлерге кустуруу жолу менен кугунтук көрсөтүп, өз адамдарын, өзүнө жакын адамдардын ошо ишке апарып, орноштуруп, керексиз адамдарды ордунан алып, мыйзам чегинде албай, мыйзамсыз алып, коркутуп, үркүтүп, ушул киши жөнүндө болмокчу. Бул Бостонов Рашид деген. Себеби бул Бостонов Рашид деген киши Кыргызнефтегазда 2017 жылдан бери иштеп келген экен. 2020 жылы 5-октябрдан кийин иштен бошотулган экен, мыйзамсыз оруп жаткан жеринен мыйзамсыз бошотулуп, Ташиевдин жакын адамдарын апарып ошол жерге директор кылып коюптур туугандар. Ошол боюнча сөз болмокчу туугандарым. Эми мына мен факты менен айтып кетейин туугандар. Бул киши 2017 жылы май айдан бери келгенден бери ошол жерде Кыргызнефть газында жылына 80 тонна нефть өндүргөн экен туугандар. Бул киши ошол 3,5 жыл иштеп ошол жерде жылына 140 тоннага чейин өндүрүп болгон экен. Ошол өндүрүш. Бул кишинин автобиографиясын, өмүр баягын окуп чыгып, бул кишинин аброюна шек келтиришип, керек болсо мына УКМКнын пресс катчысы бар эле, мен эсимен атыман чыгып атат. Бул киши каралар менен бирге иш кылган, бул деп жалган маалыматты таратып берип, бул кишинин аброюна шек келтирип, бул адамды каралап, далилсиз эле ошол сөздөрдү чыгарып, эчтеке болбогонсуп кайта унутуп калды бул жөнүндө туугандар. Мен ошол теманы бүгүн көтөрүп чыгып, ошол Бостонун коргоо комитетинин төрагасы Самаган укук коргоочу Үмүталиева боюнча кече эфирин окуп көрүп чыктым туугандар. Мен өзүмдүн жеке оюмду айтып кетейин ушу боюнча туугандар. Бул Бостонов деген киши өзү бир 60ка чыгып калган киши. Жашы өтүп калган аксакал. Ошол кишини уялбай туруп бул мына жолдош Ташиев деген ошол кишини кугунтук кылып, керек болсо үй бүлөсүнө кугунтук кылып туугандар. Кыргызстандан айтканда кууп чыгат, мындай айтканда Кыргызстандан чыкканга туура келип калат туугандар. Ошол кишинин историясын карап туугандар, мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Акыйкат, адилет келет. Бул өмүр бою Ташиев өмүр бою бийликте болбойт туугандар. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кыргыз элинин сууну сатып, суу сактагычтарын сатып, бизнесмендерди кустуруу жолу кылып, мына окшогон байкуш ишкерлерди мындай айтканда өз иштерин алып кетип, жакшы өндүрүштөрдү, жакшы иштеп аткан адамдарды, өз адамдарын дөпарас адамдарын алып келип ошол жерге коюп, Кыргыз нефть өндүрүшүн аркага кеттирип, Кыргыз мамлекетине зыян келтирип атат туугандар. Ушуну мен сиздерге жеткизип, Кыргыз нефти газ ишкананын жумушчуларына мен сиздерге кайрылып кетем туугандар. Сиздер коркпоңуздар. Бул Ташиевдин шестеркалары барабы, Ташиевдин подчиненный барабы СМБдан. Эч коркпоңуздар. Мына Курманжандатка энебиз айткандай, ажалга тике караш керек туугандар. Мен сиздерге ачык эле айтам. Bir gün bolsa bir günü жооп берет туугандар. Бул калктын казаны кайнаган эмес туугандар. Бул кугунтук менен кустурам деп ойлоп атат. Бирок эртең Ташиев кетет туугандар. Мен сизге айтып коеюн. Ташиев кеткенден кийин ушу мыйзамсыз кустуруулар туугандар, мыйзамсыз кугунтуктар окшогон кугунтуктар кийин жооп бергенге туура келет. Ошол эле СМБнын Жалал Абад областынын СМБнын начальнигине кайрылам. Мына Эркин деген жигит экен. Агабыз бу, кимиз бу? Ушул киши Бостонукко кугунтук кылып, түрмөдө отурган Хамдамов деген ревизорду алып чыгып, ушул кишини Бостонун үстүнөн текшерүү жүргүзүп мыйзамсыз. Ошол эле учурда ошол Эркин деген следователь мыйзамсыз токтом чыгарып берип, постановление чыгарып барып
Kırgız neftini barıp tekşерip gel, revizya kılıp gel dep атайлап жөнөтүp ушул кишиге иш козготобуз деп ушул кишини иштен алабыз деп туугандар ооруп жаткан жеринен мыйзамсыз сүрөткө тарттырып арыз жаздырып ишкенге аракет кылышат туугандар, иштен алышат туугандар. Мына ачык кеп болсун туугандар, иштен алышып ошо Ташиевдин өзүнө жакын адамды Мелис Тургунбаев дегенди алып келип ошол жерге отургузат. Ошол жерге отургузуп мыйзамсыз отургузуп, эми ошол нефть өндүрүү заводу ошол жерде эми арка жака экономикасы арка жака түшүп кетип атат туугандар. Өндүрүш жок туугандар, себеби мурдагыдай результат жок туугандар. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бул киши өндүрүш тармагында иштеп өмүр бою өзүн арнаган киши болчу да, ошол кишини иштеп аткан жеринен алышты. Эми ушундай темп менен кетсек туугандар, Кыргызстан жакын арада питке минип калат туугандар. Ачык айтыш керек, себеби өзүңүздөр көрсөтөсүз, жалаң эле акылсыз, дөпарас, ошондой бизде кадровиктер болсо, кече эле өзүңүздөр билгендей, мына зам министр өзгөн район каяка карайт десе, Баткенге карайт дегендей, ошондой кадрларды алып келип коюп, Кыргызстан мамлекетин аркага кетирип атат. Ошон үчүн мен туугандар бул боюнча толук маалыматты мен сиздерге берип, факты, аргумент менен сиздерге айтып кетейин. Бул кишинин ошол мыйзамсыз алынгандан кийин үй бүлөсүнө куугунтук болот туугандар. Бул куугунтук болгондо бул кишинин ошол Кара Дарыя жергесинен өзү тургун экен бул киши. Ошол жерге ботанический сад ачат. Чоң баягы ошол жерде пустой калган жерди бул ошол жерде ботанический сад кылып, ошол жерде өрүк, килас, ошондой нерселерди өстүрүп, ошондой чоң ботанический сад, ошол баласы ошол жерде иштетет экен. Ошол жерге ошол баягы Жалал Абад СМБ начальниги Ташиев приказ берген. Кандай болосун, ушунун үстүнөн кылмыш козгоп, СИЗОго алып киресиң дейт. Анан бул турмушка байланыштуу андай болбой калат экен, себеби бул киши ошол маалда сыртта жүргөн болот туугандар. Ошол себептен булар ошол сыртта жүрүп, ошол алдап, бул через WhatsApp аркылуу арыз жаздырат, WhatsApp аркылуу эле сүрөткө тарып жөнөтөт. Баягы Мелис Тургунбаев дегенге ошол киши ортодо туруп, кепилдик сөзүн берип, ушу Ташиев ушуга иш козготпойт. Ошол өз адамын алып келип отургандан кийин бул бостонуш жөнүндө сөз болбойт деп сөз берген жеринен арадан бир ай өткөндөн кийин сөзүнөн кайтышат туугандар. Ошол эле баягы Мелис Тургунбаев деп атпайбызбы туугандар? Мелис Тургунбаев деген киши азыр ошол Кыргыз газдын начальниги болуп калды туугандар. Ачык айтайын, ошол өздөрүнүн ичиндеги интригалар менен ошентип бул кишини мыйзамсыз иштен алып туугандар. Эми мен бул сөздөрдүн аягын айтайын дегеним туугандар. Мына өзүңүздөр билесиздер, бул кишинин иштегенине сөз жок туугандар. Бул киши анча-мынча мына азыркы биздин зам министрлерден көрү 100 эсе акылдуу, өнөргө мол, тажрыйбасы мол киши. Ошого окшогон кишилерди биз куугунтуктап жүрсөк, ошентип башка мамлекеттерге качырып атсак, ошентип куугунтуп атсак туугандар, Кыргызстандын келечеги жок болот туугандар. Мен сиздерге ачык эле айтайын. Бул кишини мен коргогон жерим жок туугандар. Мен болгон калыс сөзүмү айтып атам сиздерге. Калыс адилет сөзүмү айтып кетейин. Бул дагы ошол киши Жалал Абадтан экен. Ташиев да Жалал Абадтан. Бул мындай айтканда туугандар, бул убагында ошол Ташиев өзүңүздөр билесиздер, иштебей жүргөндө, сүйлөгөндө башка, азыркы келген маалда сүйлөп атканы башка туугандар. Ошол эле 1 метр жер бербейм деди эле, азыр 1 метр эмес, керек болсо суу сактагыч үчүн бербейм. Бул кишиге ишенич өтө оор болуп калды. Бул кишиге ишенбеңиздер. Мен ошол Кыргыз нефти газындагы иштеген жумушчуларга кайрылып кетем. Ушу Ташиевдин шестеркалары, СМБдан келе, башка жагынан келе, коркпоңуздар туугандар. Такыр коркпоңуздар. Болгондой фактыны көрсөтүп туруңуздар. Болгондой айтып туруңуздар. Коркутса, ар бир адамыңыздын өзүнүн колуңузда телефондор бар. Келген жерде запись кылып, видеого тартып, ошондой болгон куугунтуктар боло турган болсо, корктулар болсо, мага жөнөтсөңүздөр, мен өз эфирмен чыгарып,
Кыргыз элине жайылтып турам туугандар. Ошон үчүн Кыргыз нефти газдын жумушчуларына айтып кетем, сиздер молодцы, ушул Бостоновду колдоп, ушул Бостоновдой киши болсо биздин өндүрүш дагы көтөрүлөт деп атасыздар. Мен сиздерди колдойм туугандар. Бостонов барат, сиздер до конца туруп бериңиздер. Ошол жерде Бостоновду ордуна алып келиш керек туугандар, себеби бул мыйзамсыз алынып калды. Жакын арада Куда кааласа күч кубат берсе, Бостонов өз ордуна келет, өз ордунун жумушуна отурат туугандар. Ошол иштеген коллектив өндүрүшүңөр өнүгө берет. Иши жокторго иш орундары ачылат туугандар. Нефтинин өндүрүүсү проценти көбөйөт туугандар. Мындай айтканда тонналар көтөрүлөт. Азыр 140 тонна экен туугандар. Ушул 200 тоннага чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн туугандар, мен сиздерге кайрылып кетем. Ушунда адилетсиз, мыйзамсыз болгон нерселерди көрүп туруп, унчукпай койгонуңар туугандар. Бул мындай айтканда акыретке барганда ар бир жараныбыз жооп бергенге туура келет. Урматтуу мекендештер, бул Ташиев деген киши майлуу жерлерди өзүнүн тааныштарын, өздөрүнүн кадрларын, өздөрүнүн жээндерин рейдерский захват кылып, ошол жерде мыйзамсыз жумуштардан алдырып деп, ошол кишилерди акылы жетсе де, жетпесе деле апарып отургузуп, ошо кыргыз мамлекетинин экономикасына зыян келтирип атат да туугандар. Мен сиздерге ачык айтайын. Ошол азыр биз айтып кеткен Мелис Тургунбаев. Бул киши, ошол мен айтып кетпедимби, Ташиевдин жээнин ошол Жалал Абадта нефти өздөштүрүп бензин солярка кылган чыккан заводу бар тууган. Ошол жерге начальник кылып апарып койду. Ошол жерге начальник кылып апарып коюп, ошол жерден чыккан бензин менен солярканы азыр Рид Petroleum деп койгон, баягы кайсы Мухтар, азыр мен айтайын. Ошол заправкалар өздөрү баа коюшуп, атайын 40 сом, 45 сом коюшуп, атайын ошол жерден, ошол заправкалар аркылуу сатып атат туугандар. Мындай айтканда, ошол Кыргыз нефти газдан алат, Кыргыз нефти газдан алып туруп, нефтини апарып туруп, азыркы Жалал Абадта заводу бар. Томас деген, өзүңүздөр билесиздер. Ташиевдин Томас деген ишканасы. Ошол жерде нефти өздөштүрүп, өндүрүштүрүп, ошол жерден солярка алышат туугандар. Ошол жерден алып туруп, өздөрү бааны коюшуп, ошол себептен биздеги заправкаларда бензиндин кымбатташы ушул себептен. Себеби булар өздөрү монополия болуп атышты туугандар. Булар өздөрү монополия болуп, өзүнө жаккан бааны коюп, ортодогу разницаны Ташиевдин жеке чөнтөгүнө, ошол эле Ташиевдин укасы бар, Шайыр деген, ошолордун чөнтөгүнө кетип атат. Мындай айтканда туугандар, Кыргыз мамлекетинин өндүрүш ушу нефтиси туугандар, азыр убыткада туугандар. Себеби бир дагы прибыль жок туугандар. Буга кызыкчылык адамдар да жок, чтоб ошол жер нефти өндүрүш керек, ушу Бостонов кеткенден бери. Себеби ошол ишкана кыйроого жатып атат туугандар. Мен бул себебин айтканымдын себеби туугандар, бул Бостонов иштегенден бери ошол өнүктүрүп, нефти өздөштүрүп туугандар, ошол 80 тоннадан 140 тоннага чейин өндүрүшкө чыгарган адамды мыйзамсыз иштен алып, куугунтук көрсөтүп, ушуга окшогон ишкерлерди айдап кууп жүрсө туугандар, Кыргызстандын жакынкы 20-30 жылдык келечеги жок туугандар. Мен сиздерге ошону айткам. Адилеттик болуш керек, калыс сөздү айтышыбыз керек туугандар. Себеби мына мисалы ошол GPS деп коет, ошо Жалал Абадтагы чыгарган бензин соляркалар атайын ушул бир заправка аркылуу, ушу ишкана аркылуу, мына Ред Petroleum деп коет, Мухтаров деген, эсиң Мухтарбекпи же Мухтар Маматов дегендин заправкалары туугандар. Ошолор аркылуу булар сатып атат. Себеби булар келишимге барышкан, себеби убагында Ташиев ошол Маматов Мухтардан $1 миллион кустуруу жолунда акчаны өндүрүп алган.
Bunu hiç kim bilbey kalgan. Bu men jeke özümün bulактарыман aldım ошол информацияны өзümün адамдар айтышты, ошол адамдан алышты депчи. Ушул маалыматты мен сиздерге жеткизип тургандар. Бул Ташиевке ишенүү жок тургандар. Ошол кишинин отставкасын талап кылып тургандар. Буга окшогон кишилер түрмөдө отуруш керек. Мында кишилер Кыргызстандын келечегин ойлогон, кыргыз элин ойлогон адамдар түрмөдө жолу тургандар. Тугандар, мен эмне үчүн Жолдош Ташиевди мошенник дейм тугандар. Мен сиздерге мына факты менен сиздерге схеманы көрсөтүп берейин. Мисалы, ошо Кочкор Ата нефти газынан чыккан нефтини Жалал Абадта завод бар. Ошол жерден нефтиден солярка, бензин чыгарат. Ошол жерденчи. Ошол жерден чыккан нефти, солярка менен бензин через схема аркылуу Реп Petroleum деген Маматовго караштуу заправкалар кетти тугандар. Себеби эмнеде именно ошол адамга берип атат. Бул завод каалаган адамга кардергерге сатса болот эле, бирок булар монополия кылып алып туруп түз Реп Petroleum'га сатып атат. Себеби өздөрү ценаны коюп, өздөрү ортодогу бир 10 сом разница берген ценаны өздөрүнүн чөнтөгүнө уруп атат тугандар. Мындай айтканда афера эра деп коет, мындай афера кылып атат. Не үчүн ошол завод нефтегаздагы, Кочкор Атадагы сырой нефти өздөрү толук 20 миңге тонна жакын күнүгө иштетсе болот, бирок ошонун бир 7 тоннасын Жалал Абадтын өзүнүн заводунда иштетип, 3 тоннасын Ташиевке караштуу Томас деген нефти отрабатывающий заводго берип коюп атат. Бул жерде да схема турат. Коррупциянын ушул бардык схемасы ушул жерде турат тугандар. Себеби ортодогу акчаны чөнтөккө кетип атат, отмывание денег болуп атат тугандар. Ошон үчүн ушул схемага көз карап, мындай көңүл буруп койсоңуздар тугандар, ушул маалыматым кыргыз элине бардыгына жетсин. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Бекеев Эмил Маликович болду.